Садыр Жапаров жөнүндө дагы ошо айтарым, Садырды канча жылдардан бери жанынан билем. Саясатка же мамлекетке туура эмес пикир жаратып, же бир мамлекеттин бир тыйын алуу жөнүндө эмес, душманына дагы бир 10 сомдук зыян кылбаган жигит да. Анан эми мына ушул адамды эмне үчүн бийлик камады? Бул ошо Кыргызстанда эң кордолгон, кыргыздын байлыгы уурдалган, тебеленген Кумтөр маселесин Садыр өткөн бийликтин мезгилинде өтө катуу көтөрдү. Уланган Кумтөр деген фильмде ал анын бардык ушу маселелерин ачык айкынга алып чыкты. Кийин Кумтөрдү Садырдан кийин кимдер гана айтпады, кимдер гана дебеди. Бирок Садырдай болуп Кумтөргө эч ким кызмат кылбады. Ошо Кыргыздын алтынын, Кыргыздын байлыгын коргогон адамды бийлик камап тынды да акырынча.